Айымдардын эл аралык майрамы бул жашообуздун көркү болгон апаларды, чоң апаларды, кыздарыбызды, жубайыбызды жана эже карындаштарды куттуктап, эң жакшы сөздөрүбүздү арнай турган күн. Байыртадан кыргыз эли үйдүн куту саналган үйдөгү төмөн түйшүктүн баарын көтөргөн аял затын кастарлап, сыйлап келген. Аял зат бул биздин эң алгачкы тарбиячыбыз, мугалимибиз жана устатыбыз десек болот. Ошондой эле ал биздин эң ишеничтүү сырдашыбыз. Назиктиги, мээрими, жылуулугу жана камкордугу менен жашообузду көркүнө чыгарып турат. Жада калса мусулман дининде да бейиш эненин таман алдында деп айтылат эмеспи? Урматтуу айымдар, сиздерди 8 март майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай, берекелүү өмүр жана сүйүү бакытка толгон үй бүлөлүк жашоо каалайм. Ар бир аял заты бакубат, кадыр барктуу өмүр сүрүп, эмгегинин акыбети эке эселеп кайткан болсун.